Мынакей, өзүңөр көрүп турган кортеж менен ким келе жатат деп таң калып турасызбы? Президент Садыр Жапаровдун инаугурацияга болгон даярдыктары башталдыбы? Интернет колдонуучуларына кызуу талкуу жараткандай жана өзүңөр байкап тургандай, Садыр Жапаровдун инаугурация болгон даярдыктары мына ушундайча жүрүүдө деген маалыматтар тарады. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда саат 11:00-дө Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Президенттик кызматка киришүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. Тийиштүү жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талат Мамытов кол койду. Уюштуруу комитетинин төрагасы болуп президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов дайындалды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жана премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басарлары болушту. Садыр Жапаровдун ант берүү аземин өткөрүү боюнча долбоордо бюджеттен 15 миллион сомго жакын акча каралган. Ошондой эле аталган аземинге чакырылган коноктордун ичинен акимдер, мамлекеттик жетекчилер, чиновниктер аз санда гана түзө турганын, коноктордун дээрлик 70% шайлаган эл болоорун кошумчалашты. Мындан сырткары экс-президенттер, парламенттин экс-төрагалары, экс-премьер-министрлер жана президенттикке ат салышкан талапкерлер чакырылган. Эң сыйлуу конок катары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев келери күтүлүүдө. Учурда Борбор калаада катуу даярдыктар жүрүүдө. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев шаардын тазалык жагын камсыздаарын айтты. Мен уюштуруу комитетинин мүчөсүмүн. Шаардын тазалыгы жасалгасы мага жүктөлдү. Азыр ушулардын үстүнөн катуу иштеп жатабыз. Кызматкерлер эс алуусуз эмгектенип жатышат. Ал эми башка уюштуруу жагы калган мамлекеттик органдарга берилди. Буйруса 28 январда ойдогудай болот деп ишенем, дейт Төлөбаев. Ал эми Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында улуттук гвардиянын жоокерлери салтанаттуу иш-чарага даярдыктарды көрүп жатышат. Кызматка киришүү аземине чакырылган коноктордун дээрлик 70%-ын шайлаган эл түзөт. Бул тууралуу инаугурацияны уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касманбетов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында конокторду чакырууда шайлоону уюштуруу боюнча штабтын жана президенттикке шайланган Садыр Жапаровдун пикири эске алынган. Ага ылайык чиновниктер аз чакырылып, эл көп чакырылган. Ал эми чет мамлекеттен чакыруу боюнча маселелер көп болуп жатат. Биз чет мамлекеттен эч кимди чакырган деле жокпуз. Бир гана чакыруу иретинде Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевге кат жибердик. Ал кишинин келер келбеси бизге али белгисиз, деди Касманбетов. Ал эми бул өзүңөр көрүп турган даярдыктарбы же башкабы айтор, бул учурда жолдор жабылган болчу. 21 январ эле түштөн кийин Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн Аларча мамлекеттик резиденциясынан Чүй көчөсүнө чейинки бөлүгү жарым сааттай жабылып калган. Социалдык тармакта бул көрүнүш кызуу талкууга алынган эле. Мына ушундан бир аз убакыт өтпөй эле эл үнүн уккан Садыр Жапаров чукул билдирүү таратты. Садыр Жапаров инаугурация күнү резиденциядан баштап Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды. Бул тууралуу маалыматты Адинай Марипова социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Садыр Жапаров мына буларды билдирди. 10 миллион сомдук чыгымга да каршы экенин билдирди. Инаугурация күнү жолдор жабылбайт. 10 миллион сомдук чыгым болбойт. Инаугурация жөнөкөй эле өтөт. Филармониянын алдынан эле залга кирет, ант берет, кайра чыгып кетет. Андан сырткары президент болгондон кийин баарынан майынын коштоосун алып жол жапканды токтотот, деп кошумчалаган. Эл чындыкты билсин.
Чыныгы коррупция менен күрөш ушул күндө жүрүп жатканын ар бир кыргызстан сезип көрүп жатабыз. Мындай ишти Ташиев гана кыла ала тургандыгына эч ким күмөн санаган деле эмес болуш керек. Себеби Камчыбек Кыдыршаевичтин кандай азамат экенин, эч нерседен коркпогон баатырдыгын мурда көп эле көрүп, күбөсү болгонбуз. МЧС министри болуп кылган иштери, андан соң 2010-жылы Түштүк Каргашасындагы анын көрсөткөн эрдиктери башка эч бир адам көрсөтө албайт болчу. Азыркы күндө жемкорлордун бетин ачып, криминалдарга тиешеси барларды ачык эле ким экенин жашырбай, аты жөнүн айтып жоопко тартып жатканы мисал боло алат. Эгер жакшылап эстеп көрсөк, 2010-жылы Атамбаев, Отунбаевалар эл башына жалган менен келишип, аягына чейин жалган менен бизди суугарып бүтүрүштү. Бисмилла дегенде эле 7 снайперди кармадык дешти, бирок ал снайперлердин бирин да эч ким көрбөдү. Ошол убактарда деле тыным жок. Баланча коррупционерди мынча миллиондор менен кармадык, террордук топторду колго түшүрдүк дешип мактанышып, атүгүл КТРКдан байма-бай айтыштырып жатышчу эле. Бирок бир адамдын атын ачык айтылганын, бир коррупционерди соттогонун уккан эмеспиз. Качан карасаң А.Ш кармалды, С.Ж кармалды деп кыскартып эле колго түштү дешип, аты жөнүн айтышпай тергегенин угуп калчу элек. Бирок кийин ошолордун баары кумга сиңип кетчү. Көрсө ал коррупционерлер Алмаз Шаршенович, Сапар Жумакадыровичтер экен. Шайлоо мезгилинде Сегизбаев мен УКМКны башкарып турганда коррупционерлер менен аяусуз күрөшүп, мамлекеттин казынасын миллиарддарды төктүргөм деп эки бети жымырабай ыйманын жутуп алды. Суроо туулат, эгер миллиарддарды төктүргөн болсо, эмне үчүн биз ошол мезгилде күндөн күнгө карызга бата бергенбиз? Карыз албай ошол акчалар менен иш бүтүрсө болбойт беле? Мына азыркы күндө коррупция менен чын күрөш болуп жатат. Болгону бир гана Камчыбек Кыдыршаевич жалгыз өзү күрөшүп жаткандай элес келет. Ошондуктан азыр Ташиевге биздин жардам, колдообуз керек. 30 жылдан бери өлкөнү тоногон уурулар бар. Баарыбызды талап тоногон коррупционерлер, рекеттик жол менен байыган көпөстөр, кыргызды карызга батырган мультимиллиардер жуткуштар Камчыбек Кыдыршаевичти көрөргө көздөрү жок. Мүмкүн болсо жеп коюшайын дешип жамандык издеп жатышат. Бирок алар элдин сүрүнөн коркушат. Ошондуктан Ташиевди ар жармакта, ар тармакта колдоп турушубуз керек. Ал кара ниет эл душмандар элден коркуша тургандыгын октябрь айындагы тополоңдо көрүп ишендик. Ошондуктан азаматтарды колдоп туруу биздин милдетибиз, деп жазат Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн социалдык тармагында. Эл чындыкты билсин. Чолпонбек Абыкеев: баарыбыз биригип коррупционерлерге каршы чыкпасак, Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин күчү жетпейт. Коррупционерде атамекен, кичимекен деген түшүнүк жок. Коррупционерде тууган жердеш урулаш деген түшүнүк жок. Коррупционерлер кантип кандай жол менен болсо да уурдаш керек. Жеке керт башынын байлыгын көбөйтүш керек. Жеке жашоосун бейишке айландыруу керек деген түшүнүк менен гана жашап иштешет. Ошондуктан мамлекетти жакырланып, итке минип, мекендештери миңдеп чет элге жумуш издеп тентип кетип жатканына эч кейишпейт. Өздөрү чет өлкөлөрдөгү мыкты деген курортторду эс алып, ичип жеп жыргап жашаса эле болду. Эрте мамлекеттин жок болуп кеткенине деле кейибейт. Акчам болсо кайсыл өлкөдө болсо деле жыргап жашай берем дешет. Анан сенин корооңдогу 1000 койду уурдап алып, анын бирин кайрасага союп берип коноктоп койсо, төбөң көккө жетип, баланча мага жардам берди, баланча мени конок кылды деп кубанып, ага болушуп, таламын талашып кыйкырбашың керек. Мындай акмакчылыкка, акылсыздыкка барбашың керек, дейт жазуучу Чолпонбек Абыкеев. Эл чындыкты билсин. Дональд Трамп буга чейин мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдүн жарандарына Америкага кирүүгө тыюу салган эле. Коопсуздук чарасын көргөн Трамптын администрациясы бул тизмени улам узартып келген. Американын жаңы шайланган президенти шайланып ишке киришери менен Трамптын мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдүн жарандарына Америкага кирүүгө тыюу салынган чечимин дароо жокко чыгарды. Артем Новиков коронавирус боюнча түзүлгөн комиссиянын маалыматын укту. Эл чындыкты билсин. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Артем Новиков 30 жашында экономика министри болуп дайындалып, бейнеси көпчүлүктү кызыктырды.
Себеби дегенде ха дегенде эле ишке киришер замат көптөгөн жыйынтыктарды көргөзгөнү байкалууда. Эми минтип 3 айдан бери өлкөдөгү эң бийик кызматтардын бирин аркалап, кези келгенде кыргызча сүйлөй коюп, соц тармактардагы талкууларга себеп болууда. Исхак Разаковдун ысымы берилди. Барыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер. Өзүнүн жасаган иштери менен калың катмарлуу элдин талкуусуна түшүп, көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Себеби Артем Новиков өзүнүн иштери менен жыйынтык көргөзүп аткандыктан көпчүлүк элдер аны колдоп аткандыгы байкалууда. Башкаларга салыштырмалуу, буга чейинкилерге салыштырмалуу Артем Новиков жакшы иштеп берери дагы көрүнүп турат. Артем Новиковду кетирбей эле өз ордунда калтыргылачы деген сураныштарды комментарийлерде дагы байкоого болот. Ал эми сиз дагы Артем Новиковду колдоп, сиздин дагы оюңуз мына ушундай болсо, анда бул видеого лайк басалы. Эми мына бул басылган лайктарды карап эле Артем Новиковду канчалык эл колдоп аткандыгын дагы бир байкап коюңуз. Анын анча-мынча жакшы билбесе дагы, айрым расмий иш-чараларда кыргызча учурашып, кээ бир кайрылууларын кыргызча сүйлөгөнү көпчүлүккө жага түштү. Кызым 1-класстан бери кыргыз тилин окуп келе жатат. Анын сабагын карап отуруп, биздин мектептерде башка тилде сүйлөгөн балдарга кыргыз тилин үйрөтүү методун өзгөртүү керек экен деп ойлодум. Азыр үйрөтүү ыкмасы бир аз таталыраак. Жеке өзүм тууралуу айтсам, кыргызча сүйлөп жатканда бир нерсени туура эмес айтып алуудан корком. Ошондуктан сөзүмдүн маанилүү жерлерин расмий тилде орусча айтууга аргасызмын. Негизи күн сайын 2 сааттан окуса 3-6 айдын ичинде эркин сүйлөп калса болот экен, деди Навико. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген $100 миллион сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Ал элемес Камчыбек Ташиевдин дагы чындык үчүн чыркырап, келечекти көрө билгендей айткан экен деп элдин баары ыраазы болушууда. Себеби алар билет. Эртең мен Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп, эл журтун бийликти колго берип кое турган болсо, ушул акмактар эч качан бийликке жакындабашын билет. Элим жеримдеги эл арасынан чыккан жөнөкөй адамдар бийликке келип, эл башкарууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деген. Биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эл чындыкты билсин. Чыныгы досуңдун ким экени башыңа кыйынчылык түшкөндө билинет дегендей, достуктун бекемдиги дагы ошондой турмуштун өйдө ылдый учурунда сыналат экен. Мындан улам Камчыбек Ташиевди достуктун символу катары бааласак дагы болчудай. Мына ушундан улам Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугу эл арасында дагы сөз болууда. Анткени баарыбыз эле жакшы билгендей, Садыр Жапаров абакта жаткан учурдан баштап ага баардык жагынан колдоо көргөзүп, жанында дем күч берип жүргөн. Чыныгы достук деген мына ушундай болот. Дос болсоң Камчыбек менен Садырдай дос бол деген лакап кептер тарап отурган кез. Мына ошондуктан биз дагы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун достугуна жана иштерине мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ташиевдин тайманбастыгы, Жапаровдун чечкиндүүлүгүнүн аркасында бул эки инсан биргеликте ынтымакта көп ийгиликтерди жаратышат жана кыргыз мамлекетин, Кыргызстанды өнүктүрүп тарыхта калышат деген үмүттөбүз. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга ар түрдүү сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Мына ошондуктан келгиле, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугуна бекемдик жана иштерине ийгилик каалап, мына бул видеого лайк басалы. Эл чындыкты билсин. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып,
коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин.